Кыргыз Республикасынын президентинин приоритеттеринин бири инвестицияларды тартуу жана ишкердикти өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Ошондой эле өлкөнүн жетекчилиги тарабынан менчикти коргоонун конституциялык кепилдиктерин камсыз кылуу, экономиканын туруктуу өсүшүнө дем берүү, мамлекеттик ишмердик субъектилеринин экономикалык ишине негизсиз кийлигишүүсүн болтурбоо, ошондой эле инвесторлордун ишенимин жогорулатуу, жагымдуу инвестициялык климатты жана ийгиликтүү чөйрөнү түзүү максатында тиешелүү ченемдик укуктук актылар кабыл алынган. Ушул максаттын негизинде тиешелүү кызмат органдары ишкерлер менен тыгыз иш алып барышууда. Бүгүнкү күндө жеке ишкер Каракол шаарынын тургундары менен биргеликте жыйын өткөрүп, ал жыйында алардын укуктарын жана аларга укук коргоо тарабынан, контролдоочу органдары тарабынан мыйзамсыз тоскоолдук кылуу болтурбоо боюнча биз бүгүн жыйын өткөрүп аттык элек. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгы боюнча биз Ысык Көл областынын прокуратура органы тарабынан ар дайым кынтыксыз иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүүдө. Бул жарлыктын негизги талабы ишкердик субъектилеринин ишине укук коргоо, фискалдык жана контролдоочу органдардын негизсиз кийлигишүүсүн, ишкердик ишке тоскоолдук кылуусун жана менчик ээлеринин мыйзамдуу укуктарын, анын ишинде макулдашылган милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же аткарууга мүмкүн эместигинен улам мыйзам бузуусун токтотуу болуп эсептелет. Ушунун алкагында дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Семинардын максаты бул ишкерлерге өзүнүн жумуш алып баруудагы мыйзамдуу аракеттерин түшүндүрүп берели деп атабыз. Бул мамлекеттин бюджетин толуктоодо эң башкы приоритеттүү багыттардын бири бул ишкерлердин контрольно кассовый машина колдонуусун түшүндүрүп айтып атабыз. Ошонун максаты өлкөнүн бюджети толушунун максатын түшүндүрүп айтып берип атабыз. Кандай колдонуш керек, эмне кылыш керек, кассовый аппараттардын сатылуусун, чек басышын ошол багытта бүгүн семинар өткөзүп жатабыз. Ысык Көл областынын прокуратура органдары тарабынан ишкерлердин укуктарын коргоо багытында иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Облустун шаар райондорунда ишкерлердин укуктарын коргоо, укук коргоо органдары тарабынан алардын ишине негизсиз жана ашыкча кийлигишүүсүн четтетүү, бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн шарттарды түзүү боюнча иштер алып барылып келүүдө. Шаарында ашкана жаатын иштетебиз. Ашкана жаатын иштетип атканыбызга бизге 3 айдын убактысы болду. Тест атым деп айтылат, быстрое питание. Ичинде 20 кишилик посадка места менен ачканбыз, ичинде 3 киши иштейбиз азыркы учурда. Өзүбүз ушул жаатында, ашкана жаатында көптөн бери кызмат кылып келдик. Азыр эми өзүбүздүн мекемебизди ачып, элге жакшы даам менен жакшы тамак тартуулайлы деген максатта ачып атабыз. Бүгүн бизде прокуратуралары, салык кызматкерлери тарабынан жыйын өтүп атыптыр. Бизде жаш ишкерлерди колдоо жана аларга түшүнүк өткөрүү жөнүндө жыйын болуп атыптыр. Аларга да чоң рахмат. Ушундай жыйындарды көп өткөрүп, бизге көп жардам берип турса, биз дагы алды карай өсөбүз. Көбүнчө биз ушу организациялар менен, окуу жайлары менен, мектептер менен иштешебиз. Переселение менен аябай ишибиз жакшы, бардык шарттар түзүлгөн. ККМ менен жакшы эле иштеп келатабыз. Эми азыр общий эмеден жанакы соода кылгандан 0,5%ка өткөнбүз да. Анча деле оордук жок, жакшы иштерибиз жакшы. Салык кызматы наоборот бизге деген жакшы жардамдарды беришет, түшүндүрүшөт. Баягы биринчи жаңы кирип атканда оорчулуктар болгондо чакырып бизге окутуп атышты. Бүт баарын окутуп, азыр баары жакшы. Иштеген иштерибиз ийгиликтүү болуп атат. Белгилей кетсек, мамлекеттик жана контролдоочу органдардын кызмат адамдары тарабынан ишкердик субъекттерине мыйзамсыз текшерүү жүргүзүү же алардын мыйзамдуу ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу фактылары аныкталган учурда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 436-беренесине ылайык административдик жоопкерчилик көрсөтүлгөн. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган учурда кылмыш жоопкерчилиги каралган. Аталган мыйзам бузуу фактылары катталса, атайы жерлерде ишеним телефондору дагы иштеп келет. Алтынай Рыспай кызы, Нурзин Урманбетов, Мадина Бакирова, Атайын Ысык Көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.